Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de көп аяттарда акыйкатка бекем болгула, адилеттүүлүккө бек болгула деп кайрылган. Көп алымдардын айтуусуна караганда, кайсы бир мамлекет эгер кедей болсо дагы, элини курсагын жакшы бага албай жатса да, бирок ошол мамлекетте адилеттүүлүк болсо, ал мамлекет туруктуу болот деп айткан. Кайсыл жерде адилеттүүлүк жок болсо, акыйкаттан тайса, демек ошол жер кыйроого учурады деген сөз. Же кыйрап баштады деген сөз. Ошондуктан кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, ошол жерде ийгилик болот. Кайсыл жерде акыйкат орносо, ошол жерде жетишкендик болот. Кайсыл жерде кайсы бир мамлекетте адилеттүүлүк кете баштаса, демек ал мамлекеттин кыйроосу башталды деген сөз. Кайсы бир ишканада, кайсы бир мекемеде адилеттүүлүк тайса, демек ал мекеменин кыйроосу башталды деген сөз. Ал мекеме сөзсүз банкрот болот деген сөз. Эгер кайсы бир окуу жайда адилеттүүлүк тайып баштаса, акыйкаттан качып адилеттүүлүк кете баштаганда, ошол жерде кыйроо башталды деген сөз. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих, о иман келтиргендер, о момундар, о мусулмандар, Алла Тааладан акыйкатта коркула, чындап коркула, чын жүрөктөн коркула деп айткан. Демек, эгерде биз кайсыл жерде болсун, адилеттүүлүккө, акыйкатка уусак, ошол жерде ийгилик болот. Ошондуктан кээде бир кызыкчылык үчүн, кээде адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, кээде кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн акыйкаттан тая баштаганыбыз, демек ошол жерде кыйроого учуратканыбыз деген сөз. Ошондуктан мен өзгөчө жаштарды жада калса үй бүлөдө балдардын астында балага тарбия бергениңде, ошол жада калса ошол жерде адилеттүүлүк болуш керек, акыйкат болуш керек. Кээ бир алымдарыбыз айтат, жада калса бир балаңды бир жолу өпсөң, экинчисин дагы ушинтип бир өбүшүң керек, адилеттүү болушуң керек деп айткан. Антпесең балдар үйдө ушундай өз ара душман болуп чоңоет деп айткан сөзү бар. Ошондуктан үйдө болсун, бала чака менен болсун, кесиптештери менен болсун, мамлекеттик ишканада болсун, жогорудагы бийлик ээлери болсун, ажаларыбыз болсун, баары адилеттүү чечкенге аракет кылса, адилеттүүлүк орнотсо, ошол жерде туруктуулук болот, бийликтик болот, жеңиш болот. Кудай Таалам баарыбызга жеңишти насип кылган болсун, адилеттүүлүктү насип кылган болсун.